Альберт Эйнштейн, Ганс Кристиан Андерсен, Винсент Ван Гог, Илон Маск жана Вольфганг Амадей Моцарт сыяктуу белгилүү адамдарды эмне бириктирет? Аларда аутизм спектринде болгону же мурда ушул диагнозу бар болгондугу божомолдонууда. Аутизм же аутизм спектрин бузулушу деген эмне? Аутизм оору же майыптык эмес. Бул жөн гана дүйнөнү кабыл алуунун башка жолу. Мындай адамдар дүйнөнү башкача кабыл алышат. Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен жана идея уюмунун медиа жасаа долбоорунун алкагында аутизм бар балдарынын ата-энелерине маалымат берүү жана колдоо көрсөтүү максатында Өзгөчө Кыргызстан аттуу атайын медиа продукту түзүлгөн. Ал маалыматты түшүнүктүү жана жалпак тилде жеткирет. Бул проект ата-эне же жакындары үчүн эле эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн абдан пайдалуу. Дал ушул жол менен биз өзгөчө адамдарды түшүнүү жана аларга сый урмат менен мамиле кылууга үйрөнө алабыз.